Рахмат. Ушул террористтик же экстремисттик ишти жасагандар же каржылагандар ушул адамдар канча адамга иш козголду эле 2019-жылы айтып коесуздарбы? Канчоосу сотко жетти негизи да? Урматтуу Эльвира Бул оор Жылгабековна. кылмыш да. Ооба, Эльвира Жылгабековна, булардын бардыгы укук органдарында болот да, бул даныйларчы. Сиздер маалымат эле чогултасыздар, Биз эгер иш козголсо, ошол задание берсе, биз ошону аткарып эле анан берип калабыз да. Биз баягы укук органына кирбегендиктен ошондой нерсени биз сурабайт экенбиз да. Сиз баягы акыркы жолу суроо бергенден кийин мен ошол вопросту уже отрабатывать этип баштадык. Түшүндүм. Просто ушул азыркы учурда банктар аркылуу каражаттарды мындай отмывание болуп атат деп мындай көп сөздөр болуп атпайбы? Анан мисалы мен Улуттук банкка именно карантин убагында мамлекеттен канча акча чыгарылып кетти, бизнес иштебесе, баардыгы токтоп турса, кайсы операциялар жүрүп жатты десе, мага мындай так маалымат бере алган жок да. Жетекчисичи общий эле цифра бере алам деп, мындай бөлүп айта албайт экен да. Ошондой маалыматтар сиздерде барбы? Жок, ал Улуттук банктын эмеси, ошолор билиш керек. Алар мына ушундай так маалымат бербейт экен. Вот анткени бул ушундай кылмыш жөнүндө биз көп айтабыз, бирок отмывание дегенде, мындай подозрительный операция дегенде суммаларын айтсаңыздар десем, жок, бизде андай маалымат жок деп алар да жооп берип коюшат. То есть азыркы учурда мамлекет, значит, не отслеживает кандай каражаттар кантип өтүп атат, канчасы чыгып кетип атат. Карантин убагында мисалы 2 ай мамлекет иштеген жок, канча каражат мамлекеттен ишкерлер чыгарып кетиштиби, же криминалдар чыгарып кетиштиби, же вообще эмне болуп атат ушул ситуацияда деп. Анан мен коллегам айткан, мага чейин айткан коллегам эмесине кошулам сөздөрүнө. Азыркы учурда криминал чоң мындай кылмыш топтору, мындай дүйнөлүк деңгээлдеги, алар уже криптовалюта, биткоин деген нерселерди абдан жакшы мындай өздөштүрүп алышып, ошо менен колдонушат экен да. И поэтому вот официальный могу банковские операцияларда их очень сложно отследить. Они работают через криптовалюту, биткоины, там суммы, вот эти миллионные долларовые суммы, они, то есть оперируют в основном через вот такие вещи. А bizde, к сожалению, ал жактан да мындай маалымат жок да. То есть там, насколько тяжело, это, мне кажется, там и техники у нас такой нет, и специалистов таких мало. Туурабы? Эми аны Улуттук банктын төрагасы эмне үчүн бербеди билбейм, бирок сиз көрсөткөн нерселердин баардыгын ошолор бериш керек да. Мен ошентип ойлойм.